Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Москва элге жардам чыгарылышы. Эгерде сизге жардам керек болсо, анда биздин Telegram каналга Москвага жазыңыз. Же болбосо WhatsApp'тан жазсаңыз болот. 8925 245 89 79. Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы, туугандар? Элге жардам чыгарылышынын ар бир чыгарылышы сиздер үчүн маалымат же эскертүү катары гана маалымат беребиз. Учурда Новосибирск шаарынан кабар келди. Таңгамал 8 чамасында Новосибирде газ жарылуусунан бир үйдүн бир подъезди кулап, экинчи подъездагы жарым урап калыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй жарылып, өрт чыгып, бир подъезд толугу менен урап калган. Ал жерде өрт уже өчүрүлүп, МЧСтин кишилер иштеп жатыптыр. Азыркы маалыматтар боюнча 2 адам өлгөн, 9 адам больницада. Ар кандай жаракат алгандар бар. Алардын арасында туугандар Кыргызстандын 2 жараны бар экен. 93-жылы туулган Талант деген жана бир аял деди. Ат фамилиясы такталууда. Андыктан туугандар ушундай үйлөрдө жашаганда жаш балдарыбыз менен газдан этият бололу. Эгерде газ жыттанса, убагында эле чалып 101-ге чалсаңыздар болот, МЧСке 112-ге чалсаңыздар болот. Эскертип койсо жакшы болот. Анан колдон келишинче жаш балдарды ушул газ менен газы бар үйлөрдө газга жакындатпасаңыздар. Өзүңүздөргө этият болуңуздар туугандар. Мекендештер, бөтөн жерде аман жүрүңүздөр. Бөөдө кырсыктан Аллахым сактасын. Туугандар, элге жардам чыгарылышынын демөөчүсү сүйүн. Телефону 8926 920 51 51. Ишеничтүү жигит границага кирди чыкты кылат, жолдо жардам берет. Ишеничтүү өзү каттайт, ортомчусу жок, документке жардам берет. Андыктан чалыңыздар. Москва бар десеңиз скидка кылып берет.